Эфирибизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде конокто эң мыкты тренингтерди өтүп жүргөн Мен ишкермин клубунун жетекчиси, анан Асель Кадырбекованын бир чыгармасын жакшы көргөн инсан отурат бизде. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы келип алдыңызбы? Саламатсызбы. Алгачкы эле суроо болсун, мен ишкермин деген атты кайдан эмне кылып таптыңыз? Мен ишкермин деген атты ушу ишкерлер клубун ачайын деген өзүмдүн максатым бар болчу. Ошонун негизинде бир ондой ат тандадым. Бизнес жана жаштар ушу сыяктуу көптөгөн аттарды тандап, анан көпчүлүк тааныштарыма, туугандарыма баарын WhatsApp'тан рассылка кылсам, бардыгы ушу көпчүлүгү бир 90% мен ишкермин тандашты. Жакында эле уктук, Ильяс Кусакин деген мырзаны алып келип жатыпсыз. Ошол мырза тууралуу мындай кененирээк маалымат берсеңиз. Да, бул баарыңыздар эле билсеңиздер керек, Ырчы Тиматини. Ошонун өзүнүн коучу, бизнес тренери жана ошо компаниясын бүт баягы сатуу бөлүмүн нолдон курган ушу Илья Кусакин экен. Black Star. Да, Black Star компаниясынын. Анан баягы сөз бизнесте айтат да, эгерде сен бизнесиңди номер 1 кылам десең, бир гана номер 1 адамдар менен иште, номер 1 адамдар менен депчи. Ошол принцип менен буларды алып келдим. Эмне дегенде, менин тармагымда ушу кийим-кече, булар дагы ушу кийим-кече менен 1,5 миң адам иштетип атышат Москвада. Ошондой эле өзүңүздөр билсеңиздер керек, шоу бизнестен дагы акыркы 5 жылда ушу X50ге кирип, ал эми бургер боюнча дагы дүйнөлүк мен деген KFC сыяктуу брендтердин көпчүлүгүн басып өтүп атат Москвада. Кантип таанышып калдыңыз жана кантип бул сунушту бердиңиз? Мен өзү көптөгөн тренингтерге барам. Алматыга, Россия, Москвага, ошол жактан таанышып калдым десем болот. Мен клуб тууралуу суроо бергим келип турат. Мен ишкермин клубду качан ачтыңыз? Анан идея кайдан келди? Мен ишкермин клубу буйруса эртең ачылган турат, эртең кызыл. Жаңы ачылат. Ошонун ачылышына чакырдым десем болот. Илья Кусакиндин ушу бизнес тренинги менен. Бунун идеясы ушу көптөн бери эле ушу бир Кыргызстанга бир аз да болсо өз салымымды кошоюн, ушу өз тажрыйбам менен бөлүшөйүн деп ойлогом. Ошо кандай кылып дегенде, ушу ишкерлер клубун ачып, ошол аркылуу баягы жаштарга бизнес багытында билим берүү жана туура жол көрсөтүү. Ошондой эле баягы жаш жаңы стартаперлер менен ийгиликтүү бизнесмендердин башын бириктирүү. Ошолорго бир көпүрө болуп берүү десем болот. Максатыбыз ушу мисалы өзүңүздөр деле көрүп атпайсыздарбы? Көпчүлүк жаштар баягы бизде мектепте каржы тууралуу сабак болбогонуна байланыштуу окуусун бүткөндө эле кийин баягы акчаны кантип колдонуу жана өзүнүн бардан кантип жоктон кантип бар кылуу сыяктуу нерселерди кыларда эле баягы өздөрүн жашоодон таппай кыйналып калып жатышат да. Ошол себептен ушу быйыл Кудай буйруса региондордо өнүктүрүү жылы болгондуктан региондорго да кыдырып тренингтеримди өтөйүн деп өзүмө максат койдум. Ошондой эле ушу ишкерлер клубуна ачып, ушу Кудай буйруса. Асель, айтсаңыз, негизи сиз абдан мыкты ишкерсиз, биз сизди билебиз, жумуштарыңызды көрүп жатабыз. Көптөгөн мыкты ишкерлер өзүнүн ийгилигин сыр катып коюшат да. Сиз эмнеге баарына жарыя кылып жатасыз? Сиздин балким конкуренцияңыз, өзүңүз мындай конкуренцияңызды өстүрүп жатасыз деп ойлойм да. Туура айтасыз, баягы мурункунун стили менен мындайча айтканда, бизнес кылганда бардыгы жашырып, жада калса чөнтөгүндө 100 000 сом болсо, ошону дагы катып эч кимге айтышчу эмес. Азыркы учурда баягы бизнестин жолу менен, азыркы учурда бизнесиңди көбүрөөк баягы рекламада кылыш керек экен, чындыгында. Ушул убакка чейин көп реклама кылчу эмесмин. Анан экинчисинен атаандаштыкты, вот конкуренцияны ойлогон адам эч убакта өспөйт экен. Конкуренция менен чогуу конкуренттер менен иштей билген адам өсөт экен. Ошондуктан мен азыр көптөгөн Кыргызстандын эң алдыңкы бизнес тренерлери менен сүйлөшүп, баары менен ушу иштешели, Кыргызстанды чогуу өнүктүрөлү, чогуу сабак берели, клубка келиңиздер, өнүктөш бололу, сотрудничество кылалы деп баардыгы менен сунуш кылып, баардыгы менен иштешип атам десем болот. Акыркы убактарда жаштар көбүнесе тренингтерге барып, көптөгөн бизнестерге кызыга баштады да. Анан көптөгөн тренингтер бул жакшы, бирок ошондон улам акча табуу максатында дагы тренингтер өтүп жатат да. Бул чындык айтса болот. Сиздики эмнеси менен айырмаланат жана кандай кепилдигиңиз бар? Ошол акча табуу максатында эмес, бул биздин сиздердин өзүңүзгө керектүү тренингди өтүп жатабыз деген бир ой менен балким. Да. Ой менен дегенде мен азыр көпчүлүк тренингтерди өзүмдүн өткөн тренингтеримди чындыгында бекер эле өтүп жатам.
Анткени менин максатым ушу баягы айтпадымбы, каржы жөнүндө билимди жайылтуу. Жаштарга мисалы үчүн нолдон деле бизнес баштаса болот. Бул бизнес башташ үчүн биринчи акча эмес. Биринчиден сен идеяң болсо, жөндөмүң болсо, анан үчүнчү акча. Же болбосо акча жок деле идеяң, жөндөмүң күчтүү болсо, инвестор менен деле акча алып барып, иш алып барып кетсең болот. Же болбосо стартаптан баягы баштаганда билесиздер да, жаңы нерседен, же жаңы бир кызматтын түрүнөн баштап, бир акча кылсаң болот деген нерсени жайылтуу. Анан адамдар, көпчүлүк адамдар баягы өзүнүн күчтүү жагын тапмай сайын эч убакта бизнес кыла албайт экен. Өзүн өнүктүрбөгөн адам, өзүн күчтүү кылып өнүктүргөн адам бизнести да өнүктүрө алат экен да. Ошол себептен бардыгына ошол нерселерди жайылтуу. Чындыгында баягы акча табуу максатында эмес, өзүм деле билсеңиздер керек, өзүмдүн бизнесим бар, ал жактан акча келип турат дегендейчи. Мини тренинг алып окшойт, ооба. Айтсаңыз, мына биз азыр 2 билетти көрүп жатабыз, келиңиз мини конкурска. Телекөрүүчүлөр ким баргысы келсе, анда сизден бир суроо болсун. Жок, Асел, биз өзүбүз эле утуп алчы. 57-77-97 биздин студиябыздын номери, 0312 57-77-97 номерине чалып, бизге студияга байланышып, мүмкүн болсо, билетти мен бул жакка алып, Илья Кусакиндин семинары болот жакында, ошого 2 чакыруу баракчасын утуп алсаңыздар болот. Суроону өзүңүз бересиз. Же бизден болсунбу суроо? Сиздер бериңиздер эгерде. Жакшы жооп бергенине тандап бере бересиң. Жакшы жооп бергенине же туура жооп бергенине? Туура жана жакшы жооп берген. Тренинг тууралуу, кандай сурак алабыз? Мындай кылалы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер, азыр сизден балким бизнес планды ойлонуштуруп жатасыз, же көптөгөн тренингтерге баргыңыз келип турат, же барып келгенсиз. Айтор, эгер ушул чөйрөгө аралашкан болсоңуз, сизге азыр чакыруу, 2 чакыруу баракчаны утуп алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Суроо болсо төмөнкүдөй болсун. Мини бизнес планды бизге эфирге чыгып айтып берсин. 3 телекөрүүчүнү кабыл алалы, 3өөнүн кимиси жакшы айткан болсо, чакыруу баракчаларды берели. Жарайт, бизге эфирге чыгып байланышыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын номери сыналгынын астында жазылып турат. Ал эми суроо эфирге байланышка чыгып, биз менен мини бизнес планды түз эфирден айтып беришиңиз керек. 3 абонентти кабыл алабыз, 57-77-97 сандарын терип, бизге байланышка чыгыңыздар. Суроону уланталы, тренинг негизи эмнеси менен пайда? Ошол суроого жооп алалычы. Биздин бүгүнкү тренинг, Негизи эле тренингдер. Негизи тренинг көпчүлүк баягы, эгерде тренерден көпчүлүк учурда мен ойлойм көз каранды болот. Эгерде тренер бизнести өз башынан өткөргөн адам болсо, практик болсо, мындайча айтканда, мен ойлойм анын таасири башкача болот да. Ал эми бизнес жөнүндө жөн эле окуп алып эле айтып бергендер бар да. Ошондой тренерлер көбөйүп кетпедиби азыркы учурдачы? Эгерде андай болсо, анда анын таасири анча деле болбосо керек. Өзүнүн баягы бизнеси бар, бизнесте баягындай тажрыйбасы бар адамдан көп нерсе алса болот. Биздин келе турган Кусакинден ушу сатуу боюнча, маркетинг боюнча айтып берген атат. Кандай кылып брендти баягы упаковка кылып, кандай кылып мировой уровеньге чыгарыш керек деген сыяктуу. Бизнести башынан аягына чейин бүт баарын айтып берген да. Негизи офистерде иштеген кызматкерлер, өзүнүн жумушу бар кызматкерлерге ушундай тренингтерге баруу зарылбы? Офисте иштегендерге эгерде өзүн өнүктүрүү боюнча тренингтер болсо, барса болот. Ал эми бул жака көбүнчө баягы бизнес кылам келечекте деген адамдар. Өзүн өнүктүрөм, баягы бүт нерсе биздин айлана чөйрөбүздөн көз каранды да. Эгерде айлана чөйрөбүздө бардыгы бизнесмендер болсо, мындай жакшы дегендей, мисалы үчүн баягы мен көп жерде азыр бизнес тренинг өтүп атып, мисал кылып атам. Эгерде бул банканын ичинде жалаң туздалган бадыраңдар болсо, анын ичинде бирөө туздалбай калышы мүмкүн эмес да, бардыгы туздалат, Ошондой эле эгер бизнес кылам деген адам ошол чөйрөдө жүрсө, сөзсүз бизнесмен болот дегендейчи. Сонун. Анда биз эфирибизди жыйынтыктай берет окшойбуз. Байланышка телекөрүүчүлөр чыга элек. Ал эми бизнес план тууралуу биз эфирибизде оюнубузду уланта беребиз. Кийинки саатта чалып билеттерди утуп алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биз Асель эже менен коштошобуз. Акыркы сөздөрүңүз болсун анда телекөрүүчүлөргө. Чакырып кетсеңиз болот. Чакырсаңыз болот же каалоо тилектериңиз барбы?
Урматтуу телегөрүүчүлөр, баарыңыздарды ошо эртеңки биздин клубдун ачылышына чакырмакчымын. Эмне дегенде, ал жактан келип ошо мүчө болуп биздин клубка катталып, ар жума сайын алдыңкы бизнес тренерлерден сабак алып, өзүңүздү өнүктүрсөңүз болот. Ошондой эле тренингдин баасы өтө арзан десем болот. Башка жактагы келген тренингтерге караганда өзүбүз эле спонсор болуп, өзүбүз алып келаткан үчүн биздики тренингдин баасы канчадан канчага чейин болот? Эртең менен саат 10-до башталат, кечки саат 5-ке чейин болот. Ошо баарыңыздарды чакырам. Чоң рахмат. Чоң рахмат биздин студиябызга келип бергениңиздерге. Ал эми биз эфирибизде улантабыз. Асель Алымбаева бизнес жана тренинг өтүүчү мастер, өзүнүн жумушун жакшы мыкты билген киши. Мен ишкеримин долбоорунун жетекчиси, автору деп айтсак болот. Сизге чоң рахмат. Ал эми биз эфирибизди алдыга карай улантабыз.